СССРден калган системаларды жандандыруу иш-чараларын жүргүзүп, бүгүнкү күндө жаңы технологияларды, инновационный технологияларды колдонуп, бүгүнкү күндө ушул Кыргыз Республикасынын аймагында тиешелүү участкаларга атайын ушул элди калкты кабардандыруу боюнча системалар орнотулду. Бүгүнкү күндө ушул системаларды текшерүү иш-аракеттери жүргүзүлүп жатат. Себеби бул жарандарды өз убагында кабардандыруу, өз убагында маалымдоо эң бул өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иш-чараларынын эң бирден бир элементтери болуп эсептелет. Ошол бул өткөрүлүп жаткан иш-чаралар ушул калкты туура кабардандыруу, ошол калкты туура кабыл алуусу боюнча иш-чаралар өткөрүлүп атат да бүгүнкү күндө. Ушул 10 марттан 11 мартка 2 күн болот. Бул күндөрдө ар кайсы убактарда ушул биздин аймакта орнотулган сиреналар иштейт, жанагындай үндүү системалар иштейт. То есть мындай үнү менен айтып, тиешелүү мындай инструкцияларды айтып, ошондой иш-чаралар жүрөт. Андан сырткары ушул түз эфирди үзүп берүү боюнча биздин системаларды тиешелүү ошол маалыматтарды жеткирүү болот да бул. Бул жарандык коргоонун сигналдарын уккандан кийин эч кандай кабатыр болбоо керек. Себеби бул только баягы текшерүү гана болуп жатат. Ошол себептен ушул сигналды угаар менен мындай көңүл бөлүп, бирок мындай кабатыр болбостон өз тиешелүү иш-чараңарды жүргүзө берсеңиздер болот.